өзүңүздөр жакшы билесиздер, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон негизги тапшырмалардын бири бул мамлекетибиздеги стабилдүүлүктү сактоо, коопсуздук сактоо, ошону менен бирге коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү. Себеби мамлекетибизде коррупция кечээ бүгүн эле пайда болуп калган жок. Бир нече ондогон жылдардан бери, мына акыркы эгемендүүлүк алганыбыздан бери, мына 32 жылдан бери ушу коррупция тамырлашып, көбөйүп, өсүп, өнүгүп келди. Эми мындан ары ошол 30 жылдан ашык өнүгүп өсүп келген коррупцияны биз токтотуп, түп тамырдан менен жок кылышыбыз керек. Демек, ага каршы күрөш дагы өтө оор болот, кыйын болот. Муну биз башынан эле сезгенбиз. Жана мына акыркы 3-4 жылда ушуга чоң аракеттерди кылып келе жатабыз, бирок натыйжасы бар. Конечно, натыйжасы бар. Тартип орноду, стабилдүүлүк орноду, коопсуздугубуз маселеси чечилип атат. Бирок коррупция маселесин чечип жиберүүгө мүмкүнчүлүк болбой жатат. Өзүңүздөр билесиздер, керек болсо даже мамлекетибизде кылмыштуулукка каршы күрөштү дагы биз жеңдик. Бүгүнкү күндө уюшкан кылмыштуулук боюнча жана башка кылмыштуу топтор боюнча, бандиттер боюнча көптөгөн маселелерди биз чечтик. Мамлекетибизде бүгүнкү күндө уюшкан кылмыштуулуктун мүчөлөрү же алар жок. Муну мен мындай ишеничтүү түрдө айта алам. Бирок коррупция бүгүнкү күндө дагы деле калып атат, дагы деле болуп атат. Ошо коррупцияны токтотуу максатында көптөгөн иш-чаралар өтүп атат. Эми мындан ары дагы ушул иш-чаралар өтөт. Мына мен бир эле мисалды айтып коеюн. Биз мамлекетибиз боюнча бардык территорияда менин берген тапшырмамдын негизинде биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери жерлерде чогулуштарды өткөзөт. Мына мамлекеттик органда иштеген адамдар менен, мамлекеттик иштеген адамдар менен, бул агартуу тармагында, медицина тармагында, жергиликтүү бийлик органдары тармагында чогулуштарды өткөзүп түшүндүрүп келет. Коррупция менен иштеш, коррупцияга жакындаш туура эмес экендигин, мамлекеттик орган адамдары только ушу мамлекетке иштеш керек экендигин түшүндүрүп келет. Бирок ошого карабастан бул коррупциялык элементтер токтобой келет. Бир эле мисалды айтайын, мына жакында эле Ош шаарында биз Ош облусундагы бардык медицина тармагындагы кызматкерлерди чогултуп, ушул жерде бир чоң чогулуш өткөзгөнбүз, жыйын өткөзгөнбүз. Бул жерде президенттин ыйгарым уктуу өкүлү, Ош шаарынын мэри жана башка жетекчилер болгон. Биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери ушул жерде чоң чогулуш, жыйынды өткөзүп, ошол жерде айтып, коррупцияга каршы күрөштүн ыкмаларын, алардын токтотуу ыкмаларын, алар туура эмес экенин, мыйзамдуулукту айтып жеткизген. Жана ошондо көрүнүктүү болсун, мисал болсун деп, ошол эле чогулушта отурган бир жетекчини биз чогулуштан алып барып жоопко тартканбыз. Башкаларга сабак болсун деген максатта. Бирок ошол чогулуш өткөндөн кийин эле, жыйын өткөндөн кийин эле 2 күндөн кийин ошол жыйында отурган эле бир жетекчи кайрадан эле пара алуу менен колго түштү. Бул деген биздин өткөргөн ошо жыйындарыбыз дагы, адамдарга жеткизген маалыматтарыбыз дагы мындай жыйынтыгын бербей жатат да. Себеби адамдар көнүп калган коррупцияга. Айрыкча мамлекеттик органда иштеген адамдар коррупциясыз жашай албай калган. Демек, биз буга карата эмне кылышыбыз керек? Биз буга карата катаал чараларды көрүшүбүз керек. Ал катаал чаралардын эң негизгилеринин бири бул мыйзамдын чегинде болуш керек. Жакында эле биз жогорку кеңешке ошо коррупцияга каршы күрөшүүнүн катаалдаштыруу боюнча мыйзам долбоорун алып кирдик. Ал жерде айтылгандай, биз ал жерде камоо мөөнөттөрүн, то есть срокторун көбөйткөн жокпуз. Биз бир гана нерсени ошол жерге коштук. Бул негизги маселе, бул штрафты жок кылдык. Мындан ары коррупцияга илешкен, коррупцияга катышы бар жетекчилердин бардыгы, мамлекеттик органдын жетекчилеринин бардыгы кызматкерлер. Жетекчилери, кызматкерлер бардыгы эгерде коррупция илдеттери менен колго түшө турган болсо, сөзсүз түрдө түрмөдө олтурушат. Сөзсүз түрдө срок алышат. Бул мыйзам талабы болот. Ошондуктан мен дагы бир жолу мына бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетейин, дагы бир жолу кайрылып кетейин. Урматтуу мамлекеттик органда иштеген жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери, кызматкерлери, ошол агартуу тармагындагы, медицина тармагындагы жана бүт эле ушу мамлекеттик органда иштеген бардык кызматкерлер, жетекчилерге кайрылып айтып кетемин. Коррупцияга элементтерден алыс болуңуздар. Мындан ары эч ким аябайт. Мыйзамдын чегинде ар бир кылмыш кылган адам жоопко тартылат.
тууганым эле, жакыным эле, таанышым эле деген маселе жок жана болбойт. Ушуга түшүнүңүздөр. Анан эртең мына 1-январдан баштап ошо мыйзам кабыл алынып калып күчүнө кире турган болсо, анан ошондон дагы ыйлап, ошону да боздоп, менин тууганым эле, агам эле, иним эле деп келбеңиздер. Ошондуктан биз ушул маселени мындан ары да түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Мына биздин ошол маалымат каражаттарынын өкүлдөрү дагы ушул маселеге чоңураак көңүл бурса деген ойдомун. Элге түшүндүрүп жеткизсе, ар бир мамлекеттик кызматкер ушуну түшүнсө. Эгерде коррупцияга көнүп калып, коррупциясыз жашай албай, взятка алып, пара берип, паралуусуз жашай албаганга көнүп калган жетекчи болсо, же мамлекеттик кызматкер болсо, анда ал жумушун таштап кетиш керек. Себеби жумушун таштабай турган болсо, бир күн болбосо бир күн баары бир колго түшөт дагы камалат. Ошондуктан балдарын, тууган уругун боздотпостон жумушун таштап кетип, өзүнүн жумушун кылып, бизнесин кылып, эсен аман ойноп күлүп жүрүш керек. Анан кийин колго түшүп камалгандан кийин укук коргоо органдарын бизди жаман көрбөшүңүздөр керек деп кайрылып кетер элем.